Бизнес жана менеджмент факультетинин 5 кабаттан турган бул имаратында 4000ден ашуун студент билим алат. Окуу жай жамаатын тынчсыздандырган маселе бул жанында салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу. Алардын пикиринде аталган курулуш бир катар нормаларга туура келбейт. Мындан улам келечекте кооптуу абал жаралышы мүмкүн. Бул биринчи жагынан жаап атат бизди сол капталдан, экинчи жагынан эң негизги маселе бул бизге жакын курулуп аткан имарат. Биз адистер менен сүйлөшсөк, стандарт боюнча 8, 10, 12 пожарный машина автоунаа бата турган как минимум жол калыш керек экен. Экинчи дагы адистердин берген көрсөтмөсү бул баягы 30% уклон менен курулуш керек экен, жер казылыш керек экен. Ушундай стандарттар сакталган эмес. Анан эң негизгиси мына жаз айларында биз коркуп атабыз, мына жер жумшарганда биздин имарат сол капталы мындай бир жака ууп кетеби деген ушундай коопсуздук бар да, кооптонуу бар. Буга чейин көп кабаттуу имараттын ордунда медициналык мекеме жайгашкан. Аталган көп кабаттуу үйдүн курулушу 2019-жылдын август айында башталган. Мында 12 кабаттуу үй салынат. Азыркы учурда жер казылып, түтүктөрдү орнотуу иштери бүтүп калды. Ал эми курулуш компаниясынын жетекчиси бул жерде баары курулуш стандарттарына жооп берет жана тиешелүү уруксат кагаздары бар экенин айтат. Азыр бул жерге көп кабаттуу үй курулат. Тиешелүү полный бардык документтер, тиешелүү жерлерден алынган документтери бар. Белгилүү себептер менен азырынча убактылуу иш токтотулуп турат. Ошол. Азыр иш токтоп турат, Ооба. Аралыгы кандай? Туура эле сакталганбы? Өзү экотехинспекция 10 метрден кем болбош керек да. Полный айттым го силерге, тиешелүү жерлердин тиешелүү документтеринин бардыгы бар. Аталган көп кабаттуу үйдүн курулушунун мыйзамдуулугун жана курулуш нормативдерин аныктап берүү боюнча университет жетекчилиги да тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Ал эми тиешелүү уруксат кагаздарды жана курулушка уруксат берүү Ош шаардык мэриясынын алдындагы шаар куруу кеңешинде каралат. Анда курулуш компаниясына 8 талап коюлган. Ал талаптар аткарылса, архитектура кызматы тарабынан курулушка уруксат берилет. Ошо шаар куруу кеңешинде 8 талап менен өткөн. 8 талаптын бул компания тарабынан 8 талапта көрсөтүлгөн ошо талаптар аткарылып, анан аткарылгандан кийин ошол эле башкармакка кайрылат. Башкармактан архитектура уруксат иш кагаздары берилет. Ал эми экинчи этабы боюнча ошол иш кагаздардын негизинде долбоор даярдалат. Ошол долбоордо бүт бардыгы ошол аралык канча болуш керек, курулуш эрежелерин нормаларга ылайык каралып берилет. Ошондой эле кече жакында эле биз долбоорду макулдашып бердик. Негизинен бардыгы мыйзамдуу десек болот. Деген менен мамлекеттик экотехинспекциянын Оштогу башкармалыгы аталган курулуш компания өкүлдөрү уруксат кагаздарын көрсөтө электигин айтышат. Буга байланыштуу экотехинспекциясы компанияга эскертүү баракчасын берип, курулушту убактылуу токтотууну жана тиешелүү уруксат кагаздарын алып келүүнү айтышкан. Келип биз баарын документтерибизди карайбыз да. Мисалы үчүн архитектура документтерди бердик деп атат да. А биз ошону канчалык мыйзамдуулук экенин карайбыз. Өзү биздин переченибиз бар да, тизмебиз бар да. Ошол боюнча карайбыз. Ошолордун баары так болгон болсо, анда курулушту баштай берет. Анан эгерде документтер толук эмес болсо, биз дагы уруксат бербейбиз. Толуктап бүтүрүш керек деп. Мунун баарын бүтүрүп, анан баштайсыңар дейбиз да. Эми курулуштун мыйзамдуу же мыйзамсыздыгы курулуш стандарттагы талапка туура келеби же жокпу, ошол уруксат кагаздарын экотехинспекцияга көрсөтүп, анан алар текшерип чыккан соң гана билинет. Маалымат иретинде айта кетсек, бүгүнкү күндө Ош шаарында 26 көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз деп табылган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.